Ошо эки актануусу болгон мушриктердин. Же Кудай Таала бизди жакындатат жана кыямат кайымда биздин талабыбыз талашып шапаат кылат деген. Мындайча айтканда, алар дагы айтпаптыр биз ширк кылгыбыз келип атат деп. Ширкти көздөбөптүр. Бирок сиздин жүрөгүңүздөгү оюңуз жакшылыкты көздөгөн дайым эле кылып аткан амалыңызды, сүйлөп аткан сөзүңүз актай бербейт экен. Кээ бир адамдар айтып аткан, мен оюм мындай эмес эле, мен муну каалаган жокмун да, жүрөгүм таза да, жакшылыкты көздөп атам да деп кыла берет да. Жок, сиз жакшылыкты көздөп атсаңыз, ошо кылып аткан амалыңыздын көрүнүшү дагы жакшылык, пайгамбардын келген жолуна шайкеш, дал келиш керек. Ичиңиздеги оюңуз жакшы, бирок сыртыңызда кылып аткан бидат болсо, ширк болсо, ал ичимдеги оюм жакшы дегенде актап кое бейт ал сырткы амалды. Мына мушриктер ушинтип актанган. Биз буга сыйынган жокпуз, бул айкелдерге. Биз сыйынган жокпуз бул буттарга. Биз максатыбыз бул солих адамдар болгон. Действительно ошондой адамдар болгон, жакшы адамдар болгон. Болгону булардын жаны Кудайга учуп кетти, Кудайга жакын, биз күнөөкөр адамбыз. Анан буларды ортомчу кылсак, Кудай Таалам бизди көп тааныбайт. Себеби дегенде биз күнөөкөрбүз, булар аркылуу чыксак, бат Кудайга жетебиз, бат Кудайга жакындайбыз, бат Кудайга үнүбүз угулат деген максаттар болгон. Биз Аллахты таштап салдык, башкага сыйынып кетели деп андай максат көздөптүр. Мына ошол нерсени Алла Таалам кечирилгис күнөө деп атаптыр. Ошондой максаттары болсо дагы ушул мына ширктин көзү деп айтып атат.